жигит кызды бир көрүүгө шашканда. Тумар радиосунда кечки шоу Тумар Тайм. Оюн күлкү аралаш, жылдыздардын катышуусундагы ысык шоу. Иш күндөрү кечки саат 6-дан 7-ге чейин Радио Тумар жана Тумар ТВ телеканалында Тумар Тайм. Тумар Таймдын башкы өнөктөшү Леон бут кийим дүкөндөр түйүнү. Налында Тумар Тайм. Тумар Таймдын башкы өнөктөшү Леон бут кийим дүкөндөр түйүнү. Салют, ардактуу достор, бул Тумар радиосу жана Тумар ТВ телеканалы адаттагыдай эле Тумар Тайм шоусу старт алды. Кызматта атыжөнүм Гүлкайыр Нурматова. Анда дароо эле студиябызга кирип келген коногубуз менен тааныштырып өтөлү. Дүркүрөгөн кол чабуулар менен эл эмне дейт скетч шоусунун актеру Актан Рыскелдиев. Саламатсызбы, Актан? Кутман кеч баардык радио кырмандарга, алып баруучуга. Көрөрмандарга дагы салам айтып койсоңуз болот. Алдыңызда камера турат. Мынтип калган турбайм. Кандай келип алдыңыз? Жакшы. Жолдун баары тыгын экен, бирок ошонун баарынан буйтап качып отуруп, Кудай буйруса. Эрте келдиңиз, Эрте 15 мүнөт эрте. Маанайлар жакшы. Маанайлар 5. Жоопкерчиликти окшойсуз аябай, Актан. Колдон келишинче аракет кылам. Жакшы. Анда Актан сиз экөөбүз программанын башында эле келишим түзүп алалы. Программанын жүрүшүндө ушундай сигнал чыгат. Ошондо ал жаңырышы менен кол чатырды унутуп калыптырмын деп айтышыңыз керек. Өткөрүп жиберсеңиз, сиз тараптан эч кандай реакция болбосо, анда жаныңызда турган сандыктын ичинде кызыгып карап атпадыңыз беле жана элечи? Толтура тапшырмалар катылган. Бирөөсүн аткарасыз программанын соңунда. Кол чатырды унутуп калыптырмын, Ооба, репетиция кыла албайлы, кандай дейсиз? Жакшы, бирок койдун үнү жакшы экен. Эми ушундай нарындыкпыз да. Репетиция кыла алганда. Ой, кол чатырды унутуп калыптырмын. Азаматсыз. Анда досторду дагы жалпы биздин Instagram социалдык баракчабызга чакырабыз. Конокто Актан Рыскелдиев. Суроолор болсо сөзсүз түрдө жадырсаңыз болот. Ошондой эле WhatsApp номерибиз 770-96-1025 номери, 6100 кыска сандар, SMS портал Тумар ЧФ медиа портал. Кызматта бир музыкалык чыгармадан соң угушабыз. Радио Тумар жана Тумар ТВ телеканалында Тумар Тайм. Дал ошондой Тумар радиосунда Тумар Тайм шоусу уланууда жана Тумар ТВ телеканалына да чакырып өтөлү. Конокто болсо Актан Рыскелдиев, мыкты актер. Жана ошондой эле саламдарды да күтөбүз, Актан, сөзсүз түрдө. Албетте. Инстаграмга келген кызыктуу билдирүүлөр барбы? Бар. Сиз карагыча мен маалымат берип өтөйүн. Ошентиңиз. Биздин башкы Тумар Таймдын демөөчүсү Леон бут кийимдер түйүнү. Леондун 20 жылдыгын белгилеп, белектерди тартуулайбыз. 3000 сомго соода кылып, бут кийим, майын жана тазалоочу губканы белек алыңыз. 20 жылдык урматына бут кийимдин бардык түрүнө 20% арзандатуулар. Леонго кош келиңиздер. Дал ушундай. Кандай билдирүүлөр бар экен, Актан? Көбүчөсү учурашып атат азырынча. Ишиңизге ийгилик, братишка, мен да ак суудан деген сыяктуу. Здравствуйте деп атышат. Иш кылса азырынча учурашып атабыз. Кызыктуу суроолор жок. Суроолор өтүп кетти, бирок эстей албайм азыр. Күтөбүз дагы да болсо. Ооба. Күтөбүз. Эми айтсаңыз, Актан, сиз көп образды жараткансыз. Кыздын, алышканын. Негизи өзүңүздүн коллекцияңызда канча образ бар? Көп эле санамаптырмын деле. Мындай канча мисал менен алганда? Жеңе, тайке, кайнене бир жолу. Жезде. Дагы ким? Ичкич, аракеч, бомж. Абдан көп экен. Сиздин жүрөгүңүзгө жакканы барбы арасында мындай чын жүрөктөн аткарган? Чын жүрөктөн аткарган мага жанагы мурутчан тайкелердин, мурутчан жезелердин, айылдардын ошолордун образы өзүмө жагат. Туура бербейсизби? Тураганда мурут керек да. Мурут жок болсо деле мурутты бардай элестетип. Тиги эме да, тиги. Алдыда эмне кылайын деген пландарыңыз бар дейт. Тиги эме да, тиги. Кандай пландар? Кол чатырымды унутуп калыптырмын просто. Бияка келе аткандачы. Ошо. Алдыда Тумар ТВ эфирин жакшылап бүтүрүп алайын деген пландар бар азырынча. Жакшы. Дагы бир образ, Актан. Дагы бир образ? Кимдин образын десем? Кимдин образын кыйын аткара аласыз? Өзүм таптакыр өмүрүмдө ичип көрбөсөм дагы тиги аракечтердин образын жакшы аткарам да. Кеттик анда. Момун эмне болуп атат? Алтышка, муну жөндөп койчу. Кеме. Суу барбы, суу? Мына суу. Ичиңиз суудан.
тазик даярдап койсуң. Азаматсыз. Бул колчалар сизге негизи сизди биз баарыбыз шайыр деп билебиз да. Бала кезден эле ушундай белеңиз. Ооба, бала кезден эле тентек болчумун. Бала кезден эле классташтарымды, көчөдөгү досторду, үйдөгүлөрдү күлдүрүп эле иш кылса тентек болчумун. Ошол кезден эле калган. Качан жаңы кино тартылат дейт, Кудай буйруса, жай айында аракет кылабыз. Инстаграмга келип. Инстаграмдан келип атат, түз эфирден. Дагы. Кол чатырымды унутуп калыптырмын, кечирип койгончу жооп берип айтам, Ушундай. Негизи сиздин үй бүлөңүздө дагы сизден башка таланттуулар барбы? Ырчылар, бийчилер балким? Жок, менин өзүмдүн бир тууган байкем бар. Ал өзү режиссер, оператор, өзүңөр билгендей, Атанын Керези аттуу киносу менен дүйнө жүзүнө дүңгүрөп, эң мыкты кинолордун катарына кирди. Кыргыз киносунун биринчи ондугуна кирди да. Ошондуктан байкем менен сыймыктанам. Ал менден кыйыныраак. Ырдаган баягы күлдүргөн таланты жок болсо дагы кино жаатында өзүнүн ордун тапты деп айта алам. Радио Тумар жана Тумар ТВ телеканалында Тумар Тайм. Тумар Таймда сүрдө өткөн суроолор. Дал ушундай Тумар Таймда сүрдө өткөн суроолор рубрикасы. Ал кандай? Сүрдөндүңүзбү? Аталышын укканда. Ооба, жүрөгүм дүкүлдөп чыкты. Ооба, жок деп эле жооп бересиз. Эч кандай түшүндүрүүнүн кереги жок. Сизге 1 мүнөт 20 суроого берилет. Азыр мен ит болом же хит болом? Ооба. Даярбызбы актан? Даярбыз. Кеттик анда. Кайын журтка барган жагабы? Жак, ооба. Аябай мас болуп уйладыңыз беле? Жок. Ай болду, токтолчу деген сөздөрдү көп угасызбы? Ооба. Ырчели болуп кетсемби деп ойлоносузбу? Сөгүнөсүзбү? Жооп бериңиз. Жай мезгили жагабы? Албетте. Инстаграм баракчаңызга келген негативтерди тазалап турасызбы? Тазалайм. Байпаңызды кээрдин алдында жыттайсызбы? Албетте. Жубайыңыз тамакты жакшы жасайбы? Албетте. Денеңиздин кайсы бир мүчөсүнө пластикалык операция жасатайын деген ойлор жокпу? Жок. Жараткан айрым образдарыңыз үчүн өкүнөсүзбү? Ооба. Туздалган бадыраң жагабы? Орточо. Унутчаксызбы? Ооба. Салмак кошкон дарыларды иштиңиз беле? Жок. Кайын журт менен жакшы мамиледесизби? Ооба. Актан ырчы болсоң жарашчудай дегендер барбы? Ооба. Бирөө менен катуу уруштуңуз беле? Ооба. Атыр көп себинесизби? Ооба. Жубайыңыз сизди күйөрмандардан кызганабы? Жок. Ачууңуз тез келеби? Ооба. Азаматсыз анда? Ооба деп койсуң. Бардыгына жооп берүүгө жетиштиңиз, бирок чымбы калппы азыр бияктан тактайбыз. Тактаңыздар. Денеңиздин кайсы бир мүчөсүнө жок дедиңиз, Байпаңызды жыттайт экенсиз, ар дайым кээрдин алдында. Жок, негизи менде андай жыттар жок. Негизи табиятыман жыттар жок менде негизи, бирок эми жыттайсың да. Бул көнүмүш адатпы жок? Көнүмүш адат, кандай десем, просто кол чатырымды унутуп калыптырмын, анан жыттай бересиң. Инстаграм баракчаңызга келген негативтерди эмнеге тазалап туруш керек? Анткени жаман нерсе деген, эми жаман нерседен арылып туруш керек да, чындыгындачы. Ошондуктан негативтерди батпатан тазалап турам, же болбосо кээде аларга өзлөрүнө жеке купуя жазып түшүндүрөм да, эмнеге антип атасыз депчи, анан түшүндүрүп, кээделер түшүнүп калат. Кээ бирлери кечирип койчу депчи. Кээ бири ошол бойдон айтыша бергендерди кара тизмеге кошуп салам, ошол бойдон жок. Негизи канча пайыз жазгандарды негатив? Жок, аз эле. Аз эле? Ошондо дагы өчүрүп турасыз. Такыр калтырбайсыз. Негизи эле жаман нерседен тазаланып туруш керек да. Ошондой эле да. Эмнеге ырчы болуп кетсемби деп ойлоносуз, бирок ырчы боло элексиз. Билбейм деп койсуң. Негизи пландарда барбы? Негизи мен кичинекей кезимен эле эме да, көп ырдачумун. Кичинекей кезимен эле мектептерде кароо сынактарда же болбосо майрамдарда көп ырдачумун. Анан элдин баары айтчу, сен ырчы болуп келсиң деп элечи. Анан актер болуп кеттиңиз. Актер кашай КВНщик болуп кеттим. Негизи барбы пландарда? Бар. Ырдайсыз жакында? Бар. Жаңы ыргат экенбизде, сизде. Кудай буйруса. Абдан сонун, анда ырдап салбайсызбы? Бир куплет. Умида. Так, мен ырдасам. Каалаганыңызды ырдаңыз. Репертуарыңыз чоң болсо керек. Жок, негизи мен өзүм чыгарган ырлар жок. Бирөөнүн чыгарган ырларын ырдайм. Мейли, ошентсе деле ырдаңыз анда. Дүркүрөгөн колчалар менен тосуп алалы. Алдыңыздарда Актан Рыскелдиев. Көп ырдап кетип баратсам, 2-3 куплет поп артып токтоп койгула, Эмне кылайын? Кол чабууларды басып ийинби? деп койсоң. Макул анда. Кеттик анда. Азыр ушул бала жакпайт. Эле, неге чакырдыңар дейт Нуржамалка. Кечирип коюңузчу. Келиңиз анда. Кеттик. Азыр ырдап саласыз, ошентип. Негизи майдын 3-чү дем алыш күнү, энелер күнү.
ошол энелерге арналган бир ырдырда коеюн, кеттик анда. Бир кол чаап коелучу. Сиз ырдап баштасаңыз акырындатабыз да. Кеттик. Баштаңыз анда. Кариктен кетпей элесиң, адамзат башын ийген немеле. Анан эле төгүлүп бирдей мөмөсүн, арнаган жарык бирдеменен сөздөрүндү утам. Ажайып элек берели, ала тоо гүлүн терели, эң назик эне жүрөгү, орутпай аны жүрөлү, ырыскы талай жалпыга калай. Истеш керек. Кайталап ырдай беремин уктабай, энеке бай көп жаша, жанга жүргөнүң береке. Бир нота калып калдым. Сага болоюн көлөккө, жаралган жалын жүрөктөн, ару тилектен, ырымды ушул кабыл алгын энекем. Азаматсыз. Кыйын ырдайт турбайсызбы Актан? Ырчы болчу да экенсиз, чындап эле. Радио Тумар жана Тумар ТВ телеканалында Тумар Тайм. Тумар радиосунда Тумар Тайм. Дал ушундай Тумар радиосунда Тумар ТВ телеканалында Тумар Тайм шоусу уланууда. Конокто болсо таланттуу актер десек да болчудай Актан Рыскелдиев. Актан, кандай биздин Инстаграмда келген суроолор бар кызыктуу? Бар бекен? Так, привет деп атат биякта бирөө. Өтүп кетти көп суроолорчу. Манасов Кутман привет дейт. Мектеп кезинде канчага окудуңуз эле дейт Санжар Мелисов. Чын айтканда мектепти кыйрап деле окуган эмесмин, анткени кандай десем, кичинекей башталгыч класстарда жакшы окучумун. Анткени кол чатырымды унутуп калчумун. Башталгыч класс болгондо бул 4-класска чейин. Анткени мен өзүмөн 2 жаш улуулар менен окугам да. Эрте бүткөн турбайсызбы? 5 жашыман баштап окугам 1-классты. Ошондуктан алар менен атаандаштык болуп жүрүп 4-класс, жок 8-класска чейин жакшы окугам. 8-класска чейин. Андан кийин 9-10-11-ди Бишкекке келип, бияктан бүттүм. Анан ошол убактарда баягы базарда иштеп калган үчүн, базардын баласы болуп калган үчүн 9-10-11-ди кыйрап деле окуган жокмун. Жалаң 3-4 болчу. Бирок ошого карабай, мага өзүмө керек сабактарды жакшы окучумун да. География, тарых сабагы, орус тили, кыргыз тил, орус адабияты, кыргыз адабияты, физкультура деп койсун. Ушул сабактарды жакшы окучумун. Ал эми алгебра, геометрия, химия, физика дегендер менен душман болчумун да. Ошондуктан ал эми бир айта кетчү нерсе, мектепти бүткөндөн кийин атам аттестатымды көрүп, атам өзү мугалим да. Анан жалаң 3-4-дү көрүп, кандай десем, не деди эле? Сен сага ишенип жүрсөм, ушу кылганың ушубу. Кол чатырын унутуп жүрөсүң постоянно деген да. Анан уялдыңызбы аябай? Аябай уялып, анан атама сөз берген эмесмин, кандай десем, өзүмө сөз бергем да. Вот университетти кып-кызыл менен бүтөм депчи. Кызыл менен бүттүңүз айткандай эле. Бир дагы 4-ү жок, бир дагы 3-ү жок. Жап жалаң 5тер менен Кыргыз Республикалык Бибисара Бишнариев атындагы искусство жана маданият университетин кып-кызыл диплом менен бүткөм. Диплом үйдө жатат. Кантип сиз ошол окуп жүргөн кезде эле тамашоодо ойноп калдыңыз, Жок, анткени бизди университеттен баягы агайлар, эми баягы маданиятты түшүнгөн адамдар десек болот. Алар КВНди баягы жеңил желпи нерсе деп билчү, анан КВНге чыгарчу эмес да. Кандай десем, ошол жака ойносоңор анда бизде население болуп кете берле деген сыяктуу нерселер менен, то есть кандай десем, чыгса КВНди башкача көрүшчү, жеңил желпи сыяктуу. Ошондуктан институтту бүтөрү менен эле командамызды чогултуп анан бардым да тамашага. Кеч эле ойноп баштаган турбайсызбы тамашага? Аябай эле кеч. Айтып атпаймынбы? Биз келгенде 3-сезон болчу. Ал убакта айтылуу жигиттер, ак кеме бүт бартен кол чатырын унутуп калышчу. Анан ошонун баары баягы аты чыгып калган болчу. Анын баары мен курактуу балдар. Бирок мен кеч келгениме байланыштуу ошонун баарын, ошол эле Иблис Алиев, ошол эле Жаныш, ошонун баарын байкедечүмүн да. Анан кийин эле баягы дос болуп, анан кийин эле брат болуп калдык.
атаңыз үчүн окуп турсуз, ошондо? Атам үчүн, өзүм үчүн дагы өзүмдүн күчүмдү сынап. Кызыгып эле окудуңуз, кызыгып, аябай кызыгып, тим эле университетте окуп жүргөндө чындыгында өрт болчумун. Бүт жагына чейин жетишчүмүн, спектакльга да барчумун, театрга дагы, киного дагы, бүт кастинг, мастинг дегендин баарын калтырчу эмесмин, ошентип жүрүп анан көп нерсеге жетиштим, Кудай буйруса. Өзүңүздүн балаңыз кимге окшош? Апасынабы же сизгеби? Кошунага да Жантай, Жантай эми келбети мага окшош. Ал эми мүнөзү мамасынын копиясы да. Анткени өжөр, кол чатырын унутуп калат кээде. Өжөр. Ушундай, ал эми экинчи балабыз болсо, ал менден эле копиям, жалжаке, баттарынат, ыйлак. Азыртан эле билинип атабы кылыктары, Азыртан эле билинет. 7 ай болуп калды, Кудай буйруса. Жантайга болсо, Кудай буйруса, жайында 3кө толот. Азыр кытайча сүйлөйбүз. Жакшы. Түшүнүксүз тилде. Негизи балаңыз келечекте актер болом десе кандай карайсыз? Жардам берем. Эгерде шыгын көрсөм, эгерде таланты бар болсо, жардам берем. Эгерде жөндөн колдойт экенсиз да демек. Колдойм. Эгерде жөндөн эле баягы эчтекеси жок болуп эле жөн эле бир дубалды түсө бергендей болсо, анда кой деп, андан көрө башка жака эле барчы деп, мындай кандай десем, армияга барып салам деп коюшум. Дароо эле армияга жиберет экенсиз да, Негизи балаңыздын байкадым да Инстаграмда өзүнчө баракчасы бар экен, Аны ким жүргүзөт, сиз? Мен жүргүзөм. Апасычы? Апасын башында барбайт. Сиз эле жүргүзөт. Апасы өзүнүн баракчасында эле башында барбайт. Негизи кенедей балдарды көпчүлүккө көрсөтпөш керек, көз тиет дейт го, андайларга ишенбейсизби? Ишенем, бирок кандай десем, Кудай дейбиз да, бар делечи, Кудай сактасын деп элечи. Жантайдын кичинекей кезинде, бытыкый кезинде сүрөттөрүн киргизчү эмесмин атайын, анан кийин чоңоюп калганда эле киргизе баштадыңыз. Өзү сөгүнө баштаганда эле киргизе баштадым деп коюш. Ошондон кол чатырын унутуп келиптирмин бүгүн. Жакшы. Бирок машина мененмин да. Кол чатырдын эмне кереги бар, Кереги тиет. Балким. Машинаңыз бузулуп калат балким жолдон. Балким. Ким билет. Бир музыкалык чыгармадан соң ушабыз анда. Жалпы биздин телегөрүүчүлөрүбүздү дагы чакырып өтөлү. Плюс азыркы тапта биздин Тумар FM Instagram баракчабызды актан жүргүзүп жаткан учур, суроолор болсо сөзсүз түрдө жадырыңыз. Радио Тумар жана Тумар ТВ телеканалында Тумар Таймда. Тумар Тайм. Ардактуу достор, Тумар радиосунда Тумар Тайм шоу суланууда. Тумар ТВ телеканалына дагы кошулуңуздар сөзсүз түрдө. Жана ошондой эле Instagram Тумар FM баракчасын азыркы тапта коногубуз актер Актан Рыскелдиев жүргүзүп жаткан учур. Актан сонун суроолор бар болчу, буга чейин? Бар болчу, бирок унутуп калдым. Салам узатып коюңуз деп аткан, камераны карап. Ибраимова Мека, анан колуңуз жок калды. Мояктан гүлдү дейм да, тиги эмени лампочканы басып коюм. Жарыкты жаап атасызбы? Сиз сонун жигитсиз дейт. Сиздин мамаңыз менин мамам тойдо отуруштур дейт. Жакшы. Ата-энеңиз жөнүндө айтып кетсеңиз дейт. Так. Атам көлдүк, апам нарындык, мен болсо ни рыба, ни мясо. Ошондо. Атам экөө тең мугалимдер, кесиби боюнча. Кайсы сабактан? Атам черчение кээде кол чатырымды унутуп калам ушинтип. Атам черчениеден сабак берчү, жана сүрөт сабагынан, апам болсо математика, алгебрадан сабак берчү. Ошо. Камилчик, салам. Сиз кимге окшошсуз дейт. Апама окшосмун. Окшосмун дедим го. Ошо, привет деп атат биякта бири. ОРТдан тест тапшырат элем дегендер келиптир. Ошолорго айта кетиңиз. ОРТде тапшыргандар эртең силерге барыңарга ийгилик, аман эсен тапшыргыла, коркпогула, даярдангыла, башкасы. Актан байке, сизге ийгилик, өнөрүңүз өркүндөй берсин. Суроо жеңемден башка бирөөнү сүйдүңүз беле? Экинчи тоокту турап бериңизчи деген экен. СМС билдирүүсүн 70-35 менен аяктаган абонент саткан. Жок, мен башка бирөөнү сүйүп көрө элекмин. Кудай сактасын дейм. Мен билбейм эми. Тиги сүйүү эчтеке карабайт деп коет го. Кол чатырымды унутуп калыптырмын. Так, көлдү көп ичкен турбайсызбы дейт. Мариямга салам дейт. Мариям салам. Актан аябай кызык, таланттуу, жөнөкөй инсан экенсиң. Азамат деген СМС билдирүүсүн калтырган. 75-65 менен аяктаган абонент. Дагы келген каттар бар. Актан байке, мектептеги кызыктуу окуяларыңыздан айтып бериңизчи. Жана үй бүлөңүз жөнүндө көп эле айтып келесиз, Ооба. Интервьюларда айтып эле келем. Үй бүлөм жөнүндө. Баары эле билишсе керек. Ооба, 2 балам бар, 1 аялым бар, да койсун. Дагы кандай биз билбеген маалыматтар бар. Ошондой пока что.
тамаша. Жубайыңыз менен урушуп калган учурлар болобу? Албетте, Анын себеби эмнеде жана ким биринчи болуп урушту токтотууга аракет жасайт? Сизби же жубайыңызбы деген экен. 63-40 менен аяктаган абонент негизи эркектерде мындай да. Кол чатырды унутуп кала беребиз. Эгерде уруша турган болсок, сен күнөөлүүсүңбү же келинчегиң күнөөлүү, баары бир өзүң кечирип сурайсың да. Ошондуктан кол чатырды унутпай жүргүлө. Эркектер ар дайым сыйлаш керек, айымдарды. Ар дайым ишилса билбейм. Айымдан кетсе деле, жубайыңыздан кетсе деле сиз кечирим сурайсыз. Көбүнчө биздики эмне жөнүндө болушу мүмкүн? Көбүнчө баягы. Эмне айынан чыгат? Негизи. Кес-кесте баягы кээде кызганып кетет кээдечи. Кес-кесте редко, но метко деп койчу эле. Кимдерден? Күйөрмандарданбы? Күйөрмандардан, кээде ашыкча жазгандардан, момне, могим деп анан. Көчөдө кетип бараткандарданчы? Жок. Көчөдөн кызганбайт деле. Эмнеге кызганбак эле? Негизи кызганчак деле эмес, бирок билгизбей кызганат да. Күндө сабайт деп койсуң. Тамашам. Казан аяк болсо кайсы убакта кагышат? Мен кээде үйгө кеч келгенде тамак жок болуп калса, мен бат эле жыным кирип кетип урушуп ийем же болбосо ушул сыяктуу кайнене кели мамилеси. Чыдамыңыз жок турбайбы сиздин, Курсага чыкканда өзгөчө. Эми негизи мен тамакка негизи сабырдуу элем. Просто баягы мындай болот да. Азыр үйгө барып деп атайын бир жактан тамак жебей, балдар биякта фастфуд жеп атса, мен үйгө барып жейм деп, анан үйгө барсаң эчтеке жок болсо, анан конечно анан. Ошо. Анан ошондо чыгат. Тумар Актан кандайсыз? Жашоодо кандай адамсыз жана канча бир туугансыз деген СМС билдирүүсүн 0780 менен аяктаган абонент узаткан. Жашоодо сап-сарымын, быштакмын, шайырмын, колдон келсе. Кандай баягы кандай салам болсо, ошондой жооп берем. Мага кандай мамиле кылса, ошондой мамиле кылам. Жараткан образдарыңыздын кайсынысы сизге жашоодо жакыныраак? Кандайсыз? Бомж деп койсуң. Коюңуз. Тамаша, өзүм үйүм жок да. Тамаша, негизи жанагы айтып өтпөдүмбү, тайкелердин образы депчи, ошолор мага жакыныраак. Кийин өзүңүз тайке болгондо ошондой болот окшойсуз. Балким. Жакшы. Актан байке ишиңизге ийгилик деген экен. Апаңызды 12 сөз менен мактап берсеңизчи деген экен. 12 сөз менен? Ооба. Ошондой СМС билдирүүсүн калтырган. Бир музыкалык чыгармадан соң ошентели сапар узулайбыз достор. Жана азыр ага чейин биз маалымат берип өтөлү. Тумар Таймдын демөөчүсү Леон бут кийим дүкөндөрүндө кичинекей бөбөктөр жана чоңдор үчүн бут кийимдин кенен ассортименти бар. 3000ден ашык бут кийимдин түрүнөн каалаганыңызды тандаңыз. Спорт менен машууга керектүү, той топур, мааракеге жана күнүмдүк жашоого ылайыктуу бут кийимдин сапаттуусу Леон дүкөндөрүндө. Жалпыңыздарды биздин Instagram Тумар FM баракчабызга чакырып өтөлү. Конокто болсо Актан Рыскелдиев, суроолор болсо сөзсүз түрдө жадырыңыз, бардыгына жооп бергенге аракет кылат. Актан? Ооба, колдон келишинче. Радио Тумар жана Тумар ТВ телеканалында Тумар Тайм. Тумар Таймда пробка оюну. Топтура, ардактуу достор, пробка оюну старт алды. Баштайбыз Актан. Азыркы учурда пробкада турган угармандарыбызды байланышта күтөбүз. Номерибиз 0312 51 01 81. Көңүлдөрүн көтөрүүгө аракет жасайбыз. Жана Актан сизге тапшырма беришет. Пробкада угармандарыбыз. Тыгында отургандар, Буюрса сизди ырдатабыз, бийлетебиз болушунча. Жакшы, анын баарын колдон келет. Кыскасы маанайды көтөрөбүз. Албетте. Угармандарды күтөбүз, ардактуу достор. Номерибизди дагы бир ирет кайталап өтөлү. Бизде бир гана пробкада турган угармандарыбызды күтөбүз. 510181 Борбор шаарыбыздын коду 0312. Байланышка чыгыңыз дагы. Тумар Таймдын башкы демөөчүсү Леон бут кийимдер дүкөнүнөн мыкты фирмалык белектерге ээ болуңуз. Азырынча угарманыбыз жок экен. Байланышка угарманыбыз чыккыча келген каттарды жаңыртпайлы, кандай дейсиз? Жанагы эмне энеңизди 12 сөз менен өттү. Сөз менен мактап бериңиз деп аткан. Актан мактан азыр, Даярдандыңызбы, Актан? Эми оюбузга келгенде айтабыз да. 12. Макул, 12 сөз менен, ооба. Кеттик анда. Так, менин апам бууркер, сабырдуу, кичипейил, эр жүрөк, намыскөй, 5. Сүйкүмдүү, кайраттуу, күчтүү, сезгич, аябай назик, кандай десем, кээде сүрдүү,
Анан дагы бирөө калды. Мээримдин айттым беле? Мээримдин айткансыз. Так, эмне десем анда? Сулууну айттыңыз беле? Суп-сулуу. Суп-сулуу, азаматсыз. Дал ушундай достор, азыркы учурда сиздерди байланышта күтөбүз. Угарманыбыз бар экен актан. Кабыл алып туруп өткөзөлү. Кана кимдин көңүлүн көтөрөбүз азыр? Байкайлы. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык, атыңыз? Алмаз. Алмаз, кош келипсиз. Пробкада турабыз, азыркы учурда. Пробкада турабыз. Кайсы көчөлөрдүн кесилишинде? 7 апрель Алмачинский, Чуйскиге жетейин деп калдым. Анан кандай тапшырма бар актанга? Эмне кылып берсин сиздин көңүлүңүздү көтөрүш үчүн? Тапшырмабы? Ооба, кандай тапшырма бер? Ырдаталыбы, бийлетелиби, эмне кылалы? Бийлегенде биз көрбөйбүз да. Ырдаталы дейм, ырдаталып. Ырдаталы, анда актан. Ырдаталсам бир анекдот айтат го дейм анда. Анекдот айтып бересизби анда? Анекдот айтып берейин, Макул анда. Кеттик анда. Так, эстеш керек эми. Ята кое туруңлар. Азыр. Пипилдетип койбойсузбу? Бир угалы. Чын эле пробкада эмеспи? Рыскелди дедиңиз, атыңыз? Алмаз. Кана пипилдетип коюңузчу, машинаңыздын үнүн угалы. Ушундай эле. Сиздики оюнчук машина го? Алмаз. Ушундай эле чыгабы? Дагы кана. Ишене албай кетип атам. Тит дейт го. Так, анекдот. Жаман көрөтсү. Жөн коңуз, элдин баары жаман көрөт. Мейли анда. Элдин баары жаман көрөт. Кеттик анда. Анекдот. Так, анекдот. Актандан анекдот. Эстиңиз. Мен негизи анекдотторум өлө узуун да, мындайчы. Кыскараагынан айтып бербейсизби? Кыскараагынан. Ырдап салсынбы же, Алмаз? Же анекдот уккуңуз келет? Анда ырдай берсин анда. Анда ырдай берсин. Мейли анда ырдаңызчы. Так, кандай тамашалуу ырлардан ырдабайм анда, Барбы? Бар. 2-3 ырдап берейин. Так, кеттик. Мушташыга барып жүргөн баланын ыры. Жок, ошого балага арналган ыр. Угатабыз, Алмаз. Кеттик. Балдар менен топтошуп мушташууга бардыңбы? Мушташып жатып бирөөнүн башын сен жардыңбы? Эртеси милициялар издеп жүрөт дегенде, апаңдын тилин алып үйдөн чыкпай калдыңбы? Анан? Кол чатырым унутуп калыптырмын ушул жерден. Дагы бир ыр, Борчик баланын ыры. Кармадым колунан, көтөрүп мен чаптым, прогибке тикке сайып. Алмаз. Деген ыр бар да. Кичине колдоп турбайсызбы, унчукпайсызбы? Деп кичине ышкырып, кичине. Пипилдетиңиз анда, пипилдетиңиз. Сигналды басыңыз, кана эми бир жол басып коюңузчу. Азаматсыз. Алмазга бул колчаларды арнайы жана бекер кетирбейбиз, Алмазга белегибиз дагы бар да. Биздин башкы демөөчүбүз Тумар Таймдан Алмаз. Белеңизди кайдан качан алып кетесиз? Эфирден сырткары түшүндүрүп беребиз, макулбу? Телефондун трубкасын койбой туруңуз. Жана ошондой эле актан эмне унчукпай калдыңыз? Эмне ойлонуп? Эмне кылып? Салам жолдоп койсом. Жолдоңуз кимге саламдар? Жанымда инимби? Апам жанымда, иним жанымда болсо. Ошолорго салам жолдойм. Жана бардык кыргыз элине салам. Жана актанга рахмат айтабыз, көңүлүңүздү көтөрдүбү? Жана сиздерге дагы чоңураак. Рахмат. Телефон трубкасын койбой туруңуз. Рахмат. Телефон трубкасын койбой туруңуз, Алмаз, макулбу? Макул. Актан Instagram баракчабызда күтөбүз, билдирүүлөрдү сөзсүз түрдө узатыңыздар демекчибиз. Ардактуу достор, бир музыкалык чыгармадан соң улушабыз. Тумар радиосунда Тумар Тайм программасы уланууда. Радио Тумар жана Тумар ТВ телеканалында Тумар Тайм. Дал ушундай достор, Тумар радиосунда жана Тумар ТВ телеканалында Тумар Тайм шоусу уланууда. Конокто болсо Актан Рыскелдиев. Келген суроолор бар экен биздин WhatsAppка. Жаңырталардагы. Актан алайдан салам, башым ооруп жатты эле, аябай шайыр бала экенсиң. Мен үчүн күлкү терапия болду. Сени менен болгон эфир сен үчүн бир кол чатыр менден белек деген экен Фарида. Ай рахмат, эми кол чатыр үчүн алай карап экен да. Балким берип жибереттир. Ал аласта, Чоң рахмат. Аласта. Ош шаарында Нурдин мыкты, Ош шаарынан Нурдин деген экен. Салам узатамын, мен пробкадамын деген экен. Кечип калдыңыз, жанараак байланышка чыкса болмок экен. Жамгыр жөнүндө музыкалык чыгармалардан жаңыртып коюңуздарчы, Актан ырдап берсинчи деген экен. Ырдатабыз буюрса. Актан байке жаштык кезиңиздеги жакшы өткөн күндөрдөн айтып кетпейсизби? Ага убакыт болобу, болбойбу?
болбой калабы? Азыр деле жашмын да. Ооба. Дагы билдирүүлөр бар экен, жакшы көрүп жеген тамакты тандабасаңыз керек. Тамакты эми тандабайм, бирок кайталанып атса тандайм да. Анткени кол чатыр. Кечке манты жей беремби дейсиз да? Анткени кол чатырды унутуп калам постоянно. Саламатсыздарбы Актан байке, бийлеп бериңизчи деген экен. Бийлесе бул жактан көрүнбөй калат да. Радио угармандар үчүн дагы кандай болуп калат, Мен Залкар байке экөөңүздөрдү Кара Көлдөн жүргөндө көрдүм деген экен. Эл эмне дейт да, сонун аткарасыз. Өзгөчө Чыңгыз байке экөөңүздөр түртүшүп кеткен жерде. Ишиңизге ийгилик деген экен. СМС билдирүүсүн 1162 менен аяктаган абонент узаткан. Ысык Көлдөн жазып жатамын деген экен. Көлдүктөргө дагы салам жолдойбуз, Актан кандайсың, кантип популярдуу болдуң деген экен. Эми билбейм. Сонун суроого. Негизи өзүм популярдуу болом деп деле ойлогон эмесмин. Мен өзүмдү популярдуумун деп деле эсептебейм. Мына Нурлан Насип популярдуу, Анжелика популярдуу, Атабеков популярдуу. Алардын жанында мен популярдуун пысы дагы эмесмин, ошондуктан популярдуу деп эсептебейм. Эсептебейсиз. Актанбек деп атыңды ким койгон дейт? Бек. Актанбек деп атымды сиз койдуңуз. Актанбек деп. Негизи Актан эле туурабы? Актан эле. Анткени кол чатырды унутуп калам. Азаматсыз. Биздин Тумар ФМ баракчабызга келген суроолорду бир нече мүнөттөрдөн соң жаңыртабыз. Ага чейин Тумар Таймдын башкы демөөчүсү Леон бут кийимдер дүкөндөрү тууралуу маалымат берип өтөлү. Леонду кимдер гана тааныбайт? Карысы да, жашы да сапаттуу жана модалуу бут кийим издеп Леонго баш багат. Түрк заводдорунда өндүрүлгөн таза булгарыдан жасалган 3000ден ашык бут кийимдин ассортиментинен тандап алыңыз. Бөөктөр үчүн бут кийимдер линиясында спорттук бут кийимдер көп экенин айта кетели. Алар бышык жана сапаттуу. Актан бийлеп бериңизчи деген СМС билдирүүлөр көп экен. Эл эмне дейт деги быштактын ролу сонун деген экен. 85-40 менен аяктаган абонент узаткан. Huliganka.kg.com пожалуйста, башка ырдабаңызчы, вообще голос жок экен, бияка туруп мен уялып кетип атам дейт. Мен ырчы эмесмин да, мен. Суранган үчүн ырдадыңыз да, туурабы? Суранган үчүн ырдадым да. Бийлеп бериңизчи дейт, телевизордон көрүп жатам дейт. Мына. Болду деп башка экен. Көрөрмандар үчүн угармандар кантип экен? Угармандар угуп жатышат. Негизи Актан ошол сизге берилип атканда роль жакпагандар болобу арасында? Мен андай аткарбай эле коеюнчу, ал ролго кире албайм деген. Көбүнчө баягы болот. Эжекелердин, келиндердин бар ролдоруна, образдарына кириш керек болгондо кол чатырды унутуп калганда, ошондой убактарда мен көбүнчө кээде режиссерлор менен кыжылдаша кетем, кээде отказ деле берип коюшум мүмкүн. Анткени биринчи кезекте жанагы грими жакпайт мага, иттей жакпайт ушунчалык. Андай да гримчи. Бирок айла жок, кесте баягы проекттин ийгилиги үчүн айла жок болуп калат да, ошондуктан. Ошол тартылып бүткөндөн кийин, съемкадан кийин гримди унуткан бойдон башка жумушка чуркап кеткендер болобу? Өткөндө жанагы бухгалтердин образында көзүмдүн баары мындай боелгон, ишылса кыздыкында боеп турган. Анан ошо бойдон машинемди айдаган бойдон шаарга чыгып кетиптирмин. Анан кайка бардыңыз эле? Так, эсте жок, ишылса жүрө бериптирмин да ошо бойдончу. Бир күн кечке жүрдүңүз, кечкече. Эми жок, жарым саат ашып кетти. Анан өзүм кайда уялып, бир жаккан суу ала коюп, анан бетимди жууп, иптеп кетиргем, кызарып тазарып. Элдин баары карап аткан. Андай учур ошондо эле болду же көп болуп турабы? Ошондо эле болгон. Көп деле болбойт, анткени мен мага грим өзү боенгон, тетиги таналкам баары жакпагандыктан дароо эле өчүрүп салам да. Ошол убакта болсо шашып аткан үчүн кетип калыптырмын. Окмуш. Майкл Джексондун бийин аткарып бере аласызбы суранычы Актан деген экен. Биле аласызбы Майкл Джексонду туурап? Майкл Джексонго жетпейм, жок, эми. Туурапчы эми кыймылдарын. Радио угармандар унчукпай отура береби, Макул. Саламатсызбы Актан байке, кызыктуу тамашалуу окуя деген экен. Ага убакытта болбой калат окшойт. Соңку кызыктууларын эле жаңырталы. Актан талантыңа ийгилик, негизи жөнөкөй шайгыр жигитсиң, ушунуңан жазба, ини чек деген билдирүүсүн калтырган 77-44 менен аяктаган абонент.
Актан 18:55 болуптур убактыбыз дагы соңуна келип калыптыр. Сиз эфирге келип бергениңиз үчүн рахмат айтабыз. Ийгиликтерди каалайбыз. Жана жыйынтыкты чыгаралы экөөбүз шоунун башында келишим түзбөдүк белек. Билесизби? Жүрүшүндө сигнал жаңырат. Ал сигнал жаңырышы менен сиз кол чатырды унутуп калдым деп айтышыңыз керек болчу, Мен оюмча баарында эле айттым го дейм. Өткөрүп жибергениңизди эстебейсизби? Кайсы убакта өткөрдүм, Бир жолу өткөрүп жибердиңиз. Туята. Тапшырманы аткарыш керек. Муну ачамбы? Ачыңыз. Эмне тапшырма катылган экенин мен дагы билбеймин. Түз эфирде эле аткарып салалы. Бирөөсүн алыңыз. Так. 4 буттап туруп башты ийкеп арстандын арылдаган туруп. Ал аткарылган. Дагы бирөөнү албайсызбы? Себеби аткарышкан аны. Бирөө аткарган. Так. Гав-гав деген үн менен бир нече ырды аткарып бериңиз дейт. Оңоюраак окшойт, Ошону же биринчисинби? Мейли ата дагы бирөө бар экен. Макул, анда ачып салыңызчы баарын эле. Так. Каштарыңыз, оозуңуз, мурдуңуз кыскасы, жүзүңүздүн баардык мүчөлөрүн. Ошол кызыктуу экен. Кеттик анда, Кандай музыкага? Музыка коюп берейинби? Өзүңүз эле үн чыгарбайсызбы? Телефондо барбы музыкалар? Телефонда музыка бар. Кеттик анда эмесе, урматтуу туугандар. Кеттик анда. Менин жантан бери бийлеп берле деп аткандар көрүп турла. Мен азыр денем бийлебейт, менин атым бетим бийлейт азыр. Дененин бүт мүчөсүн. Кандай музыка? Дүркүрөгөн кол чабуулар менен колдоо көрсөтүп коелу. Кое бериңиз Актан, боло берет. Так, азыр мына. Кеттик анда. Даярбыз, Баштадык. Ооз кетти, көз кетти, мурун, тиштер, тилдер. Укмуш. Болду. Азаматсыз катуу берилип кеттиңиз окшойт Актан. Жана сизге бизден белегибиз бар. Башка демөчүбүз Леон бут кийимдер дүкөнүнөн жакшынакай бут кийим. Кийип алыңыз. Ой, бут кийимби даже? Размеринди кайдан билесиңер? Билебиз. Даярдап койгонбуз сиз үчүн. Жана эркин микрофон Актан сизге. Так, эркин микрофон. Бардык Тумар радиосунун жана Тумар ТВ телеканалынын көрүүчүлөрүнө, угармандарына ыраазычылык билдирем. Баарыңыздарга чоң рахмат. 1 саат бою мага чыдаганыңыздар үчүн. Ал эми жалпы жамаатка дагы ийгилик каалайм. Эфириңер ар дайым тунук болсун. Эч качан оорубаңыздар, бактылуу болуңуздар. Юбилейиңер менен ар дайым Тумар медиа холдинги өркүндөп өсө берсин ошо. Чоң рахмат. Сизге дагы ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ардактуу достор, сиздер менен коштошобуз. Микрофондо болгон Атажан Гүлкайыр Нурматова. Буюрса эртең эфир аркылуу ушканча. Чао. Күн кызарып уясына батканда, жигит кызды бир көрүүгө шашканда. Тумар радиосунда кечки шоу Тумар Тайм. Оюн күлкү аралаш, жылдыздардын катышуусундагы ысык шоу. Иш күндөрү кечки саат 6-дан 7-ге чейин Радио Тумар жана Тумар ТВ телеканалында Тумар Тайм. Тумар Таймдын башкы өнөктөшү Леон бут кийим дүкөндөр түйүнү.